Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Чад Республикасынын президенти аны өлтүрүү аракети болгонун айтты. Чаддын президенти Мохаммад Идрис Деби Итно мурдагы күнү 8 январда Борбор кала Нджаминадагы президенттик сарайга жасалган кол салуу аны өлтүрүү максатында болгонун билдирди. Ошондой эле ал каза болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Кол салуу аракетин жасагандар мени өлтүрүүнү каалашкан, бирок алар өздөрү президенттик гвардиянын эрдиги жана эр жүрөктүүлүгүнүн аркасында жок болушту деп жазган Деби Итно X социалдык баракчасына. Ал эми Нджаминанын прокурору чабуулдан 2 аскер каза болуп, дагы 5 жарадар болгонун билдирди. Эске салсак, 8 январда Африка континентиндеги өлкө башчынын резиденциясына кол салуу болуп, 18 террорист жок кылынганы кабарланган. Кремль Путин менен Трамптын жолугушуусу боюнча үн катты. Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын Орусиянын президенти менен диалогду жүргүзүү каалоосун кубаттай турганын билдирди. Бирок анын айтымында азырынча жолугушуунун конкреттүү планы жок. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Азырынча так маалымат жок. Трамп мырза Ак үйдөгү кабинетине киргенден кийин конкреттүү кыймылдар боло баштайт окшойт деп айткан Песков пресс-конференция учурунда. Айта кетсек, Трамп жолугушуу боюнча өз позициясын билдирген. Сүйлөшүү Украинадагы согуш маселесинин алкагында болмокчу. Белгилей кетсек, АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын инаугурациясы 20 январга белгиленген. Баткенде жарылган снарядтан жабыркаган эне менен кыздын абалы айтылды. Бүгүн 10 январда саламаттык сактоо министринин орун басары Каарманбек Байдавлетов Баткен облусунун Лейлик районунун Арка 2 айылындагы снаряддын жарылуусунан жабыркаган эне менен кыздан кабар алды. Министрликтен кабарлашкандай, ал бейтаптардын абалы туруктуу экенин, аларга бардык керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын айтты. Ошондой эле Байдавлетов дарыгерлер жабыркагандардын тез сакайып кетиши үчүн колдон келгендин баарын жасап канын баса белгиледи. Эске салсак, 5 январда Арка 2 айылында белгисиз жардыруучу зат жарылып, 2 адам ооруканага түшкөнү белгилүү болгон. Баткен облустук милициясы окуядан 32 жаштагы аял, анын 11 жаштагы кызы жабыркаганын маалымдаган. Маалыматта тургундар жашаган үйүнүн короосун жыйнап жатып, белгисиз затты таап алышканы, аны үйдүн жанындагы бетонго таштаган учурда жарылып кеткени айтылат. 39 жаштагы үй ээси жарылуучу зат 2022 жылдын 16 сентябрь күнү Тажикстандын агрессивдүү кол салуусунан улам калган болушу мүмкүн деген көрсөтмө берген. УКМК жаралган зат снаряд экенин билдирген. Жабыркаган кыз менен эне кийинки күнү Баткен облусунан Ошко которулган. Тышкы иштер министрлиги WhatsApp группаларда тарап жаткан маалымат боюнча билдирүү таратты. WhatsApp группаларда 25 000 сом өлчөмүндөгү жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгү боюнча тарап жаткан маалыматтар жалган. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жарандарга жеке маалыматтарды жана каттоо эсептерин шылуундардан коргоо максатында белгисиз шилтемелер аркылуу өтпөө сунушталат деп билдирди Тышкы иштер министрлигинде. Ошону менен катар Тышкы иштер министрлиги сак болууну жана маалыматтарды расмий булактар аркылуу гана текшерүү керектигин эскертти. Кыргызстандан Тажикстанга тоок этин жана куйрук май алып өтүп бара жаткан жигит кармалды. Баткен облусунун Лейлик районунда Лейлик чек ара отрядынын чек арачылары 2 күндүн аралыгында баасы болжол менен 1 миллион 900 000 сомду түзгөн аткезчилик жүктү кармашты. Бул тууралуу УКМК кабарлады. 9 январда Баткен облусунун Лейлик районунун Куруксай жергесинде чек ара кезмети Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны токтотушкан. Анын айдоочусу Кыргызстандан Тажикстанга 3 тонна майдаланган тоок этин жана болжол менен 300 килограмм куйрук майын алып өтүүгө аракет кылган. 2003 жылы туулган жаран, кыргызстандык жаранда алып өтүп бараткан жүгүндө тийиштүү документтер болгон эмес.
Мындан тышкары бүгүн 10 январда Достук Мурас авто жолунун тилкесинде Лейлек чек ара отрядынын чек арачылары Toyota үлгүсүндөгү автоунааны токтотушкан. Анда Тажикстандан Кыргызстанга алынып келинген аткезчилик жүк аныкталган. Автоунаанын айдоочусу 31 жаштагы Кыргызстандын жараны Кыргызстандын аймагында болжолдуу баасы 1 миллион 500 миң сомду түзгөн 8 куту электрондук тамекини документи жок алып кирген. Тийиштүү протоколдор түзүлгөн соң кармалган жарандар жана аткезчилик жүктөр органдардын кызматкерлерине андан аркы териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн өткөрүлүп берилди. Орусияда окуучу кыз электрондук тамекиден улам каза болгондугу болжолдонууда. Орусиянын Улан-Удэ шаарында 17 жаштагы окуучу кыз электрондук тамеки чегип каза болду. Бул тууралуу бүгүн 10 январда чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда кыз дааратканага кирип көп убакытка чыккан эмес. Кыздын жакындары эшикти сындырып киргенде өспүрүм эс учун жоготкон абалда жаткан. Жерде жаткан кыздын жанынан уюлдук телефон жана электрондук тамекини табышкан. Окуя болгон жерге келген полиция өспүрүмдүн бөлмөсүнөн дагы башка 2 электрондук тамекини табышкан. Табылган бардык буюмдар ошондой эле кыздын өлөр алдында жеген азыктар изилдөө үчүн экспертизага жөнөтүлгөн. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатканы айтылды. Армения менен Абхазиядан алынып келинген унаалар мыйзамдаштырылат. Президент жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров чет элдик номурлуу унааларды мыйзамдаштыруу боюнча жарлыкка кол койду. Жарлык Эркинто гезитине жарыяланды. Бул жарлыкка ылайык министрлер кабинети 2 айлык мөөнөттө чет өлкөлүк номурлуу автоунааларды каттоонун тартибин иштеп чыгышы керек. Андан ары министрлер кабинетине 6 айдын ичинде чечим кабыл алып, мыйзамдаштыруунун тартибин аныктоо тапшырылды. Легалдаштыруу 3 этап менен өтөт. Биринчи этапта бардык керектүү документтери бар унаалар мыйзамдаштырылат. Экинчи этапта документтери жок, бирок техникалык талаптарга жооп берген унаалар каттоодон өткөрүлөт. Үчүнчү этапта документи жок унаа ээлерине транспорт каражатын өлкөнүн чегинен тышкары алып чыгууга же тетик кылып сатууга уруксат берилет. Белгилей кетсек, буга чейин Камчыбек Ташиев Жогорку кеңештин жыйынында мыйзамсыз унаалар көчөдө жүрбөшү керек деген жана Кыргызстанда жүргөн оң ролдуу чет элдик номурлуу унаалар 3 этап менен легалдаштырыла турганын айткан.